Биз президент боло турган болсок, эки багытта биз иш алып барабыз. Биримдик партиясына кошулганга өкүнбөйсүзбү? Жаман көрүүлөр башталды да. Бул пиар кылып атат депчи, өзүнүн пиар кылып атат деп. Мен айтып Ошол кеткен. программаңызды колдогондо президенттикке аттанбайт болчусуз. Балким ооба, мен аттанбайт болчумун. Айткан атканда айткан эмес ошол. Мен аялымды да сага бергенге даярмын деген сөздөр чыгып кетпедиби? Кандай сөздөр айтылат көбүнчө сизгечи ошо? Сындаган. Мына акыркы шайлоого байланыштуу саттым. Урматтуу мекендештер, мен биримдик партиясынын мүчөсү болгон эмесмин. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар, Факты КЖ сайтында эмгегим элиме көрсөтүүсүн баштайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен биргеликте Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Улукбек Кочкоров менен маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Маанайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы. Коңшулук менен амандашабыз. Салам алейкум, урматтуу бир туугандар. Пландарыңыз жакшыбы? Алдыдагы ийгиликтер, мындай кадамдар жакшы болуп атабы? Кудай буюрса. Чын айтканда күтүүсүз шайлоо болуп калбадыбы? Биз мына өткөн президенттик шайлоого катышканбыз, кийинки президенттик шайлоого да катышабыз деп, бирок ага 3 жыл бар болчу. Бирок тилекке каршы мына акыркы жагымсыз окуялардан кийин ушундай чукул президенттик шайлоо болуп калды. Ошондуктан кайрадан чыгууга аракет кылып атабыз. Кудай буюрса жаман эмес. Жакшы, кадамдар жакшы башталды. Кудай буюрса. Талапкерлер көп чынында. Анан ошол сиздин талапкер болуп калышыңызга бул акыркы учурдагы сизге баягы күтүүсүздөн министрликтен алып коюу себеп болгон жокпу? Ал деле себеп болгон жок. Бирок негизинен ар бир ушундай чечимдер же болбосо ар бир ушундай окуялар адамды дагы бир кандайдыр бир кыймыл аракетке же болбосо сиз айтмакчы алдыга сүрөйт да. Мен 2010-жылы ошо мамлекеттик кызматта ошол башкармалыктын жетекчиси болуп иштеп атканда революция бүткөндөн кийин саясатка баруума биринчи түрткү ушул 2010-жылдагы революция болгон. Ошол революция болгондон кийин жаңы келген жетекчилер ошол биздин башкармалыкта жараткан ири же болбосо мындай көзгө көрүнүктүү ийгиликтерибизди көзгө албастан силердин заманыңар бүттү, силер кызматты бошоткула деген деп ошентип кызматтан бошотуп койгондо биз ошо саясатка барууну чечкенбиз. Ошондо депутат болуп шайланып келгенбиз. Андан бери дагы ушундай ар кандай баягы сын пикирден дагы ушундай бир ойлонулбаган бир кандайдыр бир чечимдер жетекчилер тарабынан сөзсүз түрдө адамды мындай чыңалтып кандайдыр бир чечкиндүү иш-чараларга барууга түрткү берет. Мен ойлойм, жумуштан алганы дагы кандайдыр бир себеп болсо керек. Бирок негизинен мен баягы президенттик президенттикке баруу узак жолумду 2017-жылы баштагам. Анан ошондон баягы жолумду орто жолдон таштап койбостон мен ушул узак жолумду баштагам. Ошондуктан мен улантып келе жатам десем болот. Негизи сиздин өзүңүзгө айтышты беле, мындай министрликтен кет депчи кызматты бошот деп айтышты беле же чындыгында эле сиз айткандай алып коюп кызматтан алып коюп анан өзүңүз билдиңиз? Тилекке каршы бизде ошол саясий маданият калыптанбай жатат десем болот да. Ушу жетекчилер келгенде жумуштан алганда дагы бир оз чакырып эскертип сүйлөшүп айтып мындай кемчиликтериңди же болбосо кандайдыр бир мындай татыксыз экендигиңди айтып туруп мындай неме кылса адам деле түшүнөт анын баарычы. Анын үстүнө ар бир жетекчи мындай өзүнүн командасы менен иштешкиси келет. Мен муну туура түшүнөм. Анын үстүнө мына министрлик кызматы дагы бул саясий кызмат эмеспи? Аны каалаганда премьер-министр алганга мүмкүнчүлүгү бар. Жетекчи мамлекет жетекчи алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мындай сурабай деле алса болот. Бирок саясий маданият болуш керек. Айткан эмес ошол. Мен тилекке каршы мен Садыр Нуркожоевич менен акыркы жолу энесинин тажыясында Түп районунда мен ошондо барып качканда учурашкам. Андан бери мен ал киши менен учурашып, жолугуп сүйлөшкөн жокмун. Кандай абалда болдуңуз? Ушу интернеттен окуп эле Улукбек Кочкоров кызматтан кетти деген жаңылыкты мындай окуганда мен ойлойм, ар бир жетекчи кызматка келе жатканда качандыр бир күн кетем деген бир ой менен болуш керек. Ошол ойду дайыма жанында кармап жүрүш керек да, баягы кызмат ордуна, ошол креслога аябай жабышып албаш керек. Мен буга аябай мындай түшүнүү менен же болбосо философский мындай мамиле жасайм да. Биринчи баягы Садыр Жапаров премьер болуп, мен ушул курамды сактап калам деп киргизгенде
Эркин Насрандиев, вице-премьер, мен иштеше албайм деп кеткенде менде ой пайда болгон. Мен деле иштеп кетсем бей деген ой болгон. Бирок ошол эле учурда мен ушул 500 000 биздин жарандардын тагдыры байланган министрликте иштеп калдым. Ошолордун көйгөйлөрүнү көрүп билип калдым. Мен ошолордун алдында милдеттүү болуп калдым десем болот. Ошолордун проблемаларын чечкенге министр катары баягы көп сунуштарыбызды өткөзө албадык. Өтө рационалдуу, өтө мындай креативдүү, позитивдүү бир мындай сунуштарыбызды, идеяларыбызды биз ишке ашыра албай калдык. Ошондон дагы ичимден кандайдыр бир мындай өкүнүч же болбосо кандайдыр бир таарыныч калды. Жок, таарыныч эмес. Ошол иштеримди аткара албай калгандыгыма мындай ушуну кыла албай калдым деп жоопкерчилик десем болот да. Ошол жагын мен айтып атпаймынбы? Ошол эле майып жарандарыбыздын алдында, ошол эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн алдында, ошол эле баягы пенсионерлердин же болбосо жалпы эле мына жумушсуз жүргөн адамдардын алдында жоопкерчилигимди сезип, ошол иштерди мен ишке ашыра албай калгандыгыма өкүнүч калды. Мен калктын алдындагы жоопкерчилигим мени жок отуруп иште деген ойду берди. Бирок эми андан узабай эле бир 2 жумадан кийин кайра кеткенге туура келди. Кетиришти десем болот да. Эгерде министрлик кызматтан кетпей турганыңызда дагы бул президенттик шайлоого катышат белеңиз өткөрүп берип же министр боюнча аягына чейин баштаган ишиңиздин аягына чыгайын деп иштеп калат белеңиз? Мен жаңы бир нерсени айтып кеттим, баягы 500 000 калктын алдындагы жоопкерчилигим деп айтып атпаймынбы? Мага ар экинчи күнү мен атайын ушу жарандарды кабыл алып аттым өзүм. Жеке менин кабылдамамда болуп, ошондо келип көз жашыны төгүп, ушунчалык баягы оор тагдырларды, оор турмуштарды көрүп, анан ошого чындап далала кылып, ушуну бир чечилүүсүнө же болбосо ушул жагдай кичине жеңилдешине өзүмдүн аракетимди кылайын деп изденип, программаларды жазып, ар кандай сунуштарды берип, ушул программаларды, сунуштарды ушул өкмөт деңгээлинде андан өдөрөк деңгээлде чече албагандыгым үчүн менде мындай жоопкерчилик бар болчу да. Анан ошондуктан азыр эгерде жаңы бийлик келип туруп, ушул программаны кабыл алып, келе кой, чогуу иштешели. Ушул программаны ишке ашыруу үчүн эмне кылайлы деп айтса, балким мен иштеп тура бермекмин. Бизде программа бар антикризисный. Ушуну алсаңарчы, кабыл алсаңарчы, уксаңарчы деп мен бир нече жолу сунушумду бердим, бирок тилекке каршы жеткизе албадым. Бул программаны угушкан жок да. Ошондуктан азыр эми мен бул жаңы мен айтып кеткен. Ошол программаңызды колдогондо президенттикке аттанбайт болчусуз. Балким ооба, мен аттанбайт болчумун. Анан буга чейинки баягы шайлоону ала турган болсок, 3 партиянын айынан калгысыз өттү деп анан төңкөрүш болуп кетпедиби? Анан ошол буга чейинки ошол дебат маалында Адахан Кимсанбаевич сизге кайрылып айткан экен да, улуу энем, туура эмес багыт тандап алдың, биримдикке бекер кошулдуң депчи. Биримдик партиясына кошулганга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Өткөнгө салават деп айтып коет го. Бардык нерсе бул Алладан. Бардык нерсе Алладан. Биз эгерде мындай болгондо, тигиндей болгондо деп айта турган болсок, анда биздин иманыбызга шек келип калат. Ошондуктан мунун баары Алланын каалоосу болду. Бирок мен ошол партияга баргандыгым бирден бир себеби дагы ушул программаны ошол партиядагы жигиттер мен презентация жасап, колдоого алып, ушуну чогуу ишке ашыралы деп аракетибиз бар болчу. Эгерде биз ушул жеңиш менен келип калсак, ушул программа ишке ашып калабы деген менде ой болду. Кээ бир саясатчылар 65 мандат алабыз деп мактанып атпадың беле дегендей дагы доматтарды айтып жүрөт. Эгерде 65 мандат алганыбызда, анда толук кандуу ушул программа тез убакытта ишке ашаарына мен көзүм жеткен. Конституция боюнча каралган, эгерде мындай абсолюттук түрдө утуп келген партия 65 мандатка ээ болуп дагы бардык өзүнүн идеяларыны, программаларыны, платформасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан мен жакшы ниетте муну айткам, эч өкүнбөйм. Ошол уткан партиялардын тизмесинде турдуңуз, бирок ошол шайлоо өттү, утуп чыкты, бирок жокко чыгып калганына, анан төңкөрүштүн болуп кеткенине кандай көз караштуу болдуңуз? Биз мына төңкөрүш менен дагы 5-10 жыл артка кеттик. Мен өзүм саясатчы катары
революциялык өзгөрүштөргө эмес, эволюциялык өзгөрүштөргө ыктаган жигитмин да, саясатчымын. Бардыгы эволюциялык түр менен болсо деп да. Анан келип туруп эле бир 5 саатта нардан бери кылып салып, бүт жагыбызды талкалап таштаганыбыз бул туура эмес. Бул бизге айырды алып келген жок, кыргыздарга. Мына биз жөнүндө бардык дүйнө жүзүндө айтып атат да, жакшы жагынан айтпай атат тилекке каршы. Ооба кээ бирөөлөр айткандар бар, кыргыздар ушундай бир эгемендикти сүйгөн, азаттыкты сүйгөн, эрктүү, анан ошол эле учурда кандайдыр бир мыйзамсыз же болбосо адилетсиздикке чыдабаган эл деп жакшы жагыбыздан да айткандар бар. Бирок негизинен ала турган болсок, бул биздин кичине жаман жагынан көрсөтүп атат десем болот. Бизде мына Белоруссия же башка мамлекеттегидей мына 200 миң болсо да туруп атпайбы? Bizde 20 bin adam işenip koymuş, maka 2 gün подряд площадьте жөн эле турган болгондо мындай олуттуу бир чечимдерге бармак, бир өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болмок. Биз тилекке каршы ушуну баягы убакыт бербестен эле ушундай сразу эле келип оодарып салып атпайбызбы? Бул жакшы эмес. Нариман Тилеевдин бир айтканы бар да, дайыма айтат экен да, мынтипчи бийликке мүмкүнчүлүк бериш керек депчи, бийликке бир аз убакыт бериш керек депчи. Бизде убакыт берүү жок, дароо эле мүмкүнчүлүк бербей эле алып койсуңар депчи. Неге жок? Мындай убакыт болуп атат. Мына Сооронбай Шариповичтин келгенине 3 жыл болду да, бул оңой убакыт эмес. Бирок бизде бир мындай бар да, жетекчилерди бир ууч адамдар, орустар айтканда короля делает свита деп коет го. Тегерегиндеги адамдар мындай маалымат вакуумга киргизип коет да. Вакуумга киргизип, ал киши эч жактан мындай кабарсыз болуп калгандай болуп ушундай жагдай түзүлүп калып атат. Эгерде жаңгындай 20 миң, 30 миң адам чыгып 1 күн, 2 күн тура турган болгондо, ал жетет болчу. Силер мага башканы айтып аттыңар эле. Эл чыгып башканы айтып атпайбы депчи. Ошондуктан сөзсүз өзгөрүүлөр болот болчу. Анан убакыт берилди. Тилекке каршы бул убакытта ушул чоң өзгөрүү кылса болот беле? Өзгөрүү кылса болот болчу. Анан эң негизгиси мен айтайын дегеним ушул бир уч адамдар, ушу кайсы бийлик келбесин, ошолор жабышат дагы, кайра эле ошол бир информационный вакуумга алып коюшат да. Бир 6 ай өтөт, 1 жыл өтөт, баягы болуп аткан окуялардан мындай кабарсыз болгудай акыбалга алып келип коюшат. Канткенде президент андай өзү чечкиндүү, өзү эрктүү, өзү башкарган сапатка ээ болот. Эң негизгиси адам уга билиш керек да. Жетекчи уга билиш керек. Жакшы маалымат болобу, жаман маалымат болобу, анан ар тараптуу маалыматты алганды билиш керек да. Кийинки жетекчилерге мен сунуш берет элем, коомдук кеңеш түзүп, ошол коомдук кеңешти угуп туруу абдан зарыл да. Анан коомдук кеңешке дагы мүмкүн болушунча убакыт сааты менен алмаштырып, жаңы адамдарды алып келип туруш керек. Анан коомдук кеңешке дагы баягы дежур чалдар деп айтып калбадыкпы? Ушул дежур адамдарды эмес, мындай улам өзгөртүп, ар тармактан аралаштырып, ушундайларды угуп турса, мен оюмча туура эле чечим болот. Бетке айтып, бардыгын ачык айткан инсандардын катарына киресизби же өзүңүз айтканда азыркыдай мындай сылап анан акырындап жеткирген адамдардын катарына киресизби? Жок, мен өзүм түз эле айтам. Өзүмдүн оюмду, өзүмдүн позициямды дайыма айтып келем. Ошондон улам мындай бетке айткан жерден көп адам жаман көрүнүп калат го. Жаман көрүнөт, ооба, жаман көрүнөт. Мына өкмөттүн жыйынында деле көп учурда мен ушул өзүм позициямды айтып коет болчумун. Бул премьер-министр же башка жетекчиге жакпаса дагы мен өзүм позициямды дайыма айтат болчумун. Анан чыкканда кээ бир коллегаларым айтат, туура айттың ушуну деп. Туура болсо экөөң кошулуп коштоп койбойсуңарбы, бир жол неме кылып койсоңар болот эле десең, булар баары укпайт да деп коюшат да. Бирок биз ошентип укпайт да деп отуруп, анан ушундай кылабыз да, эгерде айта турган айта берсек, мен оюм бир күн болбосо бир күн жетет деген ойдомун. Министрликте отурганда 2 жыл аралыгында кандай өзгөртүүлөргө, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз ушул тармакта? Ошол жерде болуп аткан ар кандай дарексиз төлөмдөрдү жойдук десек болот. Себеби биздин команда ушул кызмат ордуна келгенде эле биринчи кезекте акыркы 2 жылдагы эсептөө палатасынын
текшерген актыларын окуп көрдүк да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир министрликти эсептөө палатасы ушул мамлекеттен бөлүнгөн акчанын кандай иштетип аткандыгы боюнча аудит жүргүзүшөт. Ошол жерде жазылып турат, бир жыл 650 миллион, бир жыл 1 миллиард сомго чейин дарексиз деп, кимге берилген дареги жок деп да. Биз ушуну азыр баардыгыны санариттештирүүнү киргизип, автоматташтырууну киргизип, ар кандай министерство, ведомстволор менен түндүк системасы аркылуу байлап, ушул дарексиз төлөмдөрдү жойдук десек болот. Ошонун эсебинен 100 миңге чейин жакын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына пособие чыгарып бергенге жетиштик. Майып адамдарга бөлүнүүчү путевкаларды 4 эсеге чейин, коляскаларды 5 эсеге чейин чыгымдарыбызды көбөйтүп, ошолго көбүрөөк көңүл бурганга жетиштик. Мындан сырткары баягы майып балдарды караган ата-энелерге айлык маяна чыгарып берип, мына бүгүнкү күндө 8 миңге жакын майып балдардын ата-энеси бүгүнкү күндө айлык алып атышат, ошо баласын карагандыгы үчүн. Мындан сырткары баягы бала асырап алуу жаатындагы ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү толугу менен жойдук деп айта алам, жана жеңилдеттик десем болот. Мындан сырткары дагы көп нерселерди мында автоматташтырып, анан ошол жердеги элдин убарыгерчилигин жоюуга жетиштик. Мындан сырткары бизде мына статусу жок, же болбосо үйүнүн документи жок болгон адамдар социалдык төлөмдөрдү ала албай келген. Бишкектин тегерегинде эле 17 конуш бар, дачалар бар 50дөн ашык. Ушулардын баардыгы социалдык төлөмдөрдү алганга мүмкүнчүлүгү жок эле. Биз ошолорго мүмкүнчүлүк түзүлүп бердик азыр бүгүн. Жанагы долбоор жогорудагы ишке ашпай калган долбооруңуздан сырткары кайсы мындай коомдо эң керектүү болгон кайсы иш сиз пландап бирок ишке ашпай калды? Ушул ишке ашып кеткенде жакшы болмок деп кайсысын айтасыз да? Кыргызстан боюнча баардыгыны мындай безналичный расчетко өткөзөлү дегенбиз, банк аркылуу. Биз бул процессти баштадык. Бир төлөмүбүз, мына персональный ассистент дегенибиз бар, толук менен муну борборлоштурдук. Мындан сырткары балага сүйүүнчү деген төлөмүбүз бар, аны да борборлоштурдук. Ошону менен биз аябай жеңилдеттик да жумушту. Биринчиден жумушту жеңилдеттик, өзүбүздүн жумушубузду. Ар бир райондо бирден кызматкер иштеп келген болсо, азыр автоматташтырып коюп, ошо 50 кызматкердин ордуна бүгүн жарым саатта бир кызматкер борбордук аппаратта жасап атат да. Көрдүңүзбү? Ушинтип биз жерлердеги баягы кылып аткан күнүмдүк баягы эртеден кечке кылган ишини автоматташтырып, 50 адам ордуна бир адам жасай турган кылып, бардык төлөмдөрдү борборлоштурайлы деген бир неме ушул азыр 5 районду өткөздүк пилот менен. 1-2 төлөмүбүздү өткөздүк, бирок жалпы системаны ушундай системага өткөзө албай калдык. Бирок мен ойлойм, бул иш башталган. Эртеби кечпи, Кудай буйрса бул аягына чыгат деген ойдомун. Себеби ушуну менен ушул процессти бүтүрүү менен эле төлөмдөрүбүз, биз баягы ошол биздин төлөмдөрдү алган адамдарга жеткирип берген кызматка төлөйбүз да. Ошонун эсебинен эле биз 78 миллион сомго чейин бир жылда экономия кылганга жетишет элек да. Бул деген бир чоң типовой мектеп. Бүгүнкү күндө мени ойлондурганы өлкө чоң туңгуюкта депсиз да. Ооба. Бул эмне болгон туңгуюк жана мындан чыгуунун жолу? Бүгүнкү туңгуюк эмнеде деп айтам да. Тилекке каршы Кыргызстан биз жыл сайын мына 3%-га 4%-га өстүк дегенибиз менен биз өнүгүү жолунда эмеспиз. Мени эң өкүндүргөнү Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 80% калкыбыздын кирешеси баягы бир айлык прожиточный минимумга жетпейт да. 19-жылдын жыйынтыгы менен 4806 сом болуп аныкталган болсо, ар бириңиздер эсептеп көрүңүздөр, урматтуу туугандар. Үй бүлө кирешесини баардыгын салып туруп, эсептеп туруп, анан адам башына бөлгөндө 4806 сомдон туура келеби, келбейби? 80% калкыбыздыкы туура келбейт. Бул деген элибиз жакырланып кетип атат. Биздин экономикабыз товар өндүрүүчү экономика болбой атат. Ошонун баардыгы келип, биздин баардыгыбыз импортко байланып атабыз да. Бүгүн 80% биздин базардагы, рыноктогу товарлар 80% импорттук товарлар. Чет өлкөдөн келген товар. Биз 380 миллиард сом, 400 миллиардка жакын өзүбүздүн күнүмдүк тирлигибизге акча жумшайбыз. Бирок ошол акчанын баардыгы чет өлкөлүк ишкерлерди колдогонго, чет өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө кетип атат. Бул эмнеге алып келип атат? Бул болсо доллардын өсүүсүнө алып келип атат. Доллардын өскөн сайын жалпы калктын сатып алуу жөндөмү төмөндөп атат. Ушуга карата жакшы таасым программасы бар күчтүү лидерди көрбөгөндүгүбүз үчүн дагы биз мына өзүбүздүн программаларыбызды сунуштап
баратабыз да. Ошону биз Туңгуюктан чыгуунун программасы бар. Туңгуюктан чыгуу программасы толук кандуу бар. Акыркы учурдагы ошол Ак үйдүн айланасындагы тосмону мисал кылып айтайын, баягы биздин бийлик өкүлдөрү элге жакын болуш үчүн тосмону алышыбыз керек деп албадыбы? Бирок сизден сурагым келип атат, жетекчи катары элге жакын болуш үчүн, элдин көйгөйүн, элдеги болуп жаткан окуяларды чын жүрөктөн сезиш үчүн кандай ыкмаларды колдоносуз? Кандай иш алып барасыз? Ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук барып эл менен жолугуш керек. Элдин проблеманы сунуш керек даган, ошо проблеманы чечүүнүн үстүндө аракет кылыш керек. Тилекке каршы биздин мына жетекчилерде ушул жетишпейт да, элди аралашпайт. Мына мен келгенде жаңы кызматка келгенде эң кыйналгандар ушул Бишкектин тегерегиндеги новостройка, баягындай неофициальный новостройкалар деди. Бардым, көрдүм, проблемасы эмнеде экен. Ошонун үстүнөн иштеп, ошону мына 2 жыл дегенде, бирок чечтик ошонучу. Тилекке анан мени жаман көрүүлөр башталды да. Бул пиар кылып атат депчи, өзүнүн пиар кылып атат деп. Эл менен жолуктум. Эмне маселе? Ошондо менин кызматкерлерим айтпаган. Менин кызматкерлерим билбеген проблемаларды, көйгөйлөрдү мен ошолордон уктум. Ошо биздин жерлердеги кызматтар канчалык деңгээлде, канчалык сапаттуу, же болбосо кандай коррупциялык көрүнүштөр менен аткарылып аткандыгын баарын элден угуп, анан ошонун үстүнөн иш алып бардык. Анан 7 дубанына кадar чыктыңыз да. Анан ошол учурда элдин социалдык көйгөйлөрү, же болбосо негизи эле коомчулукта негизги көйгөй эмне экен? Сиз көргөндө? Негизги көйгөй дагы деле ошол жумушсуздук биринчиден, экинчиден ошол жумушсуздуктан улам жашоо деңгээли. Көпчүлүк калктын жашоо деңгээли төмөн. Ошондон улам пособия бербейсиңерби, бардыгына пособия карабастан, баягы критерий койбостон, тосмо койбостон баарына бербейсиңерби деген нааразычылык бар. Мындан сырткары биздин ошол медико-социалдык эксперттик комиссияларыбыз инвалидтерди баягы жыл сайын ошол немеден экспертизадан өткөрүп турат. Ошол жерде болгон ар кандай туура эмес көрүнүштөр боюнча айтышып атты. Айтор көп маселе. Көп адамдар айтат, урматтуу министр, мен инвалид, мен 3000 сом пенсия алам. Ушун эмнеге жеткирсе болот деп. Мен туура түшүнөм. Бирок ошону чечүү үчүн бул жалгыз менин колумда эмес да, министрдин колунда. Бул жалпы өкмөттүн колунда, премьер-министрдин колунда. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы туура эмес системалаштырылган депсиз да. Бул жаатында да реформа керекпи, жаңылануу керекпи, кандай кылыш керек? Эң туура. Мына биз азыр айтып атабыз да, мамлекеттик кызматтын сапаты начар. Мамлекеттик кызматтар жакшы бир идеяларды алып чыгып, жакшы бир иштерди ишке ашыра албайт деп айтабыз. Маселе эмне? Маселе кадрда болуп атпайбы? 8.000, 10.000 сом алган адам кандай адам ал жака иштейт да? Ошол эле юристтерди ала турган болсом, мындай эле жөн эле басып нары бери жүргөн жакшы юрист бир 500 000 долларды табат. Ошол анан бизге кечке отуруп алып, толтура кагаз менен 8.000, 10.000 сомго кандай немелер отурат? Бул кече студент болуп бүткөндөр кичине үйрөнгөндөн кийин басып кетет. Ошондон улам эң негизгиси баягы эгерде биз күчтүү мамлекет болсун, ушу калкыбызга мамлекет тарабынан кандай проблема болсун, ошонун чечүү жолдоруну сунуштап, ошолорду чечип, элдин жагдайына жеңилдетсин дей турган болсок, мобилдүү, бирок өтө профессионалдуу немелер керек да, кызматкерлер керек. Тилекке каршы бизде мына даже ушул неменин ичинде дагы мамлекеттик кызматта бир эле министрлик менен экинчи министрликтин ортосунда айырма чоң. Ошол эле финансы министрлигинде иштеген кызматкер, же экономика министрлигинде иштеген, же МИДте иштеген кызматкердин айлыгы менен биздин министрликтеги кызматкердин немеси теңдиги жок. Кандай айырмасы бар? Ал жерде отурган министрликтеги кызматкер менен бизде отурган кызматкерлер. Ошол эле билим берүү, ошол эле медицина, мына саламаттык сактоо министрлиги, биздин министрликтер биз экинчи сорттогу болуп атпайбыз. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер бардыгы бирдиктүү болуш керек, жакшы айлык алыш керек, балким мобилдүү болуш керек, бирок мындай жогорку профессионалдуу болуш керек. Ал үчүн айлык маяна жакшы болуш керек да. Рыскел Лимонбековдун сизге айтканы бар экен да. Мурда саясатта аябай катуу сындачусуз депчи. Анан мына төңкөрүштөн кийинки биздин саясаттагы инсандарга карата кандай сын пикир айтасыз учурдагы?
Эми мындай да. Убактылуу өкмөт дейбизби азыркы? Азыр мындай, элдер эйфорияда болуп атат биринчиден. Экинчиден мындай дагы да бир жакшы үмүтсүз бир шайтан деп атты. Ооба. Элдин үмүтү бар. Бирок ушул элдин үмүтүнө суу себип албасак да. Ушу элдин үмүтү мен чын дилимден ушул жаңы келген адамдарга мен ийгилик каалайт элем. Кыска убакытта жакшы команда түзүп, ушул элдин мүдөөсүндөгү бир мындай иштерди аткарганга мен чын жүрөктөн, чын тилектен мен тилектешмин да. Мен азыр мындай элдер көрүп атат, Аркемис ар кандай баа берип атат. Азыр эртерээк го дейм баа берген. Бирок эң негизгиси ушул бүгүн фанат болуп, ушул кээ бир саясатчыларыбыз үчүн өлөм, күйөм деп ар кандай Кудай тобо мен аялымды да сага бергенге даярмын деген сөздөр чыгып кетпедиби? Же болбосо мен 100-чү аялың болуп чыгам дегендер болуп кетпедиби? Ушул адамдар эртең уялып, элдин арасында жүрө албай калбаса экен дейм да. Ошол ушунчалык чоң ишенимди актаса экен деген эле ойдомун мен. Ошондуктан азыр кыска убакыт бар, эл өзү эл таразы. Эгер президент болуп калсаңыз, Кудай буйруп, өлкөдө кайсы иштен биринчи баштайт элеңиз? Кайсы көйгөйдөн биринчи баштайт элеңиз маселени чечүүдө? Эң негизгиси эле биз өзүбүздүн программадан баштабакпыз. Жаңы бийлик келди, дароо кадр алмаштыруудан башталат го. Сиз эмнеден баштайт элеңиз? Жок, мындай кылыш керек. Мен министрликке келгенде болгону 4 эле 5 эле адам жетекчини алдым жумуштан. Аларды дагы куугунтуктап мен келдим, силер кеткиле деген жокмун. Ошол жерден кандайдыр бир туура эмес биздин саясатка дал келбеген иштерди аткарган, уурулук кылган, же болбосо туура бала саткан, ушуга окшогон жетекчилерди гана биз алдык да. Мына бирөөдү алдым, мен айтып коеюн. Бир инвалид Асанов деп коеюн. Асанов бир айыл өкмөттө жашайт, бирок ошол Асановдун фамилиясы 6 айыл өкмөттөн ведомостко түшүп, бир айыл өкмөттөн акчаны берген, 5 айыл өкмөттөн почтальондор менен бөлүп жүргөн жетекчи болгон. Бир эмес, бир нече жолу ушундай кылып, ошондой кишини жумуштан алган. Же болбосо карлар үйүндөн 15-20 адамды, иштебеген адамдарды ошол жакка иштеп атат кылып киргизип, оформить этип коюп, ошолордун айлыгын алып аткан адамдарды алган. Же болбосо баягы ошол жакта баягы мыйзамсыз келип жашап аткан өзүнүн үйүнө квартирант алып келип жаткызып, мамлекеттин баягы каражатын кетиргендей ушундай бир жетекчилерди эле жумуштан алган. Же болбосо баягы биз мен айтып калбадымбы, баягы бала асырап алууда туура эмес иштерди алып барып, 7 баланы асыроого берген, ошонун 5 баласы кайтып келген, 2 бала баягы жакшы ушул ишти алып барбагандыгын, ошол алып аткан үй бүлөлөрдү жакшы мындай изилдебегендиги үчүн баягы 5 бала кайтып келген, 7 баланын. Ошонун ичинен экөөсү нервный стресс болуп, мындай психбольной болуп калды да, ал психбольницага жатып калды. Генеральный прокуратуранын представлениясы мен ушундай менен гана алдым да. Калганы болсо мен ушундай жетекчимин, келгенде мурда кандай иштегениңерди билбейм. Бирок эми мындан кийин мынандай иштейбиз деп туруп талапты коем, анан сурайм. Эгерде ошол талапка жооп бере албаса, анда кечирип койгула. Анда дагы өзү кечирип коюңуз, мен иштеше албадым, же кыла албадым, мага уруксат бериңиз деп кеткендей алып барам да. Ошондуктан мен мына азыркы жаңы жетекчилерге да айтат элем. Келип эле бир күн иштебеген адамдарды алып келип койгондо дагы эксперимент кыла турган бүгүн күн эмес. Бир күн мамлекеттик кызматта иштебегендерди алып келип, элди жүдөтөсүңөр. Сиз президент болсоңуз, эмнеден баштайт элеңиз дедим эле? Биз президент боло турган болсок, эки багытта биз иш алып барабыз. Биринчи, шайлоо системасын оңдош керек. Шайлоо системасыны такыр акчага байланбагандай кылыш керек. Биринчиден, бардык рекламаларды толугу менен жоюш керек. Телевидение, радиого чыкканда жалаң гана дебатка паритетный немеде убакытта, сизге 10 мүнөт болсо, мага да 10 мүнөт, бирок только дебаттар. Дебаттар кандидаттардын деңгээлин билсин эл. Только программаны кыла турган ишини талкуулайлы. Анан жөн эле жакшы бир видео роликтерди кереги жок. Акчаны жөн эле ысырап кылгандычы. Көчөгө ар кандай баннерлерге илгендин кереги жок. Агитаторлорду толугу менен жоюш керек. Себеби агитаторлор барып үймө-үй жүрүп паспортуңду бер, 2000 сомдон берем деп коррупцияга ортомчу болгондор ушулар болуп атат. Анан преференциальный голосование болуш керек. Бул даже баягы преференциальный дегенде
партиянын ичинен конкреттүү адамды тандаганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Баягы акчалуулар алдына туруп алып, биринчи 10-дукка, биринчи 20-лыкка туруп алып, акча менен туруп алып атпайбы? Ошолор өтөт. Сиз баягы башка бирөөгө добуш бересиз, а өтө турган акчалуулар болот. Ошо системанын жою менен преференциальный голосование боло турган болсо, Кыргызстан боюнча Кочкоровго добуш бердиби? Мен 115-чи турсам дагы мен добуш алсам келе беришип керек. Ошондо чыныгы лидерлер келет. Бул биринчиси. Экинчиси финансовый система. Биздин финансовый система бүгүнкү күндө толук кандуу кыргыз элине, кыргыз экономикасына каршы иштейт. Биз бүгүн бир уч финансы институттарга ушу элдин немесини чөнтөгүнү кактап берип ушундай болгон система. Ошондуктан бул финансовый системаны дагы эртең биз ушул агитация учурунда аракет кылабыз, ушу жеткиргенге кандай механизмдер бар, кандай кылып бир депутат, бир неме бар, талапкер бар, азыр айтып деп неме кылып атат. Ошого үндөш, ошого окшогон бизде дагы программа бар. Финансы системасыны толук менен толук кандуу кайрадан иштеп чыкпасак, бул финансы система Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө бөгөт койгон. Кыргыз элине жакырчылыкка алып келе турган финансовый система. Муну толук менен кайра иштеп чыгыш керек. Сиз тарапка көбүнчө мындай катуу айтылган сындар кайсылар? Менин оппоненттерим бар. Жаңы 5-6 адам иштен айдаган адамдар бар. Бирок ошолор социалдык сеттерде, жана башка жактарда атайын заказ менен иш алып барып атканын аны ачык айкын мен билем. Мындан сырткары бүгүн бизде кээ бир саясатчылардын фанаты бар. Ушунчалык фанат, жаңа айтып кетпедимби? Ошо сыяктуу бир 2-3 саясатчынын фанаты бар. Ошолор көрө албастан дагы ар кандай баягы ушактарды жазып, Улукбек Кочкоров тигиндей дептир деп, кече мына биримдикте минтип айтыптыр, тигинтип айтыптыр деп жазып алып, менин сүрөтүмдү ошол фейк аккаунтка коюп алып, анан менин сүрөөчүм болуп, менин жактоочум, колдоочум болуп, бирок ар кандай мен туура эмес айтты деп мындай туура эмес сөздөрдү жайылткандар да бар да. Ошолор эле айтпаса, негизинен Кудайга шүгүр кылган ишибизден кандай сөздөр айтылат көбүнчө сизгечи ошо? Сындаган. Мына акыркы шайлоого байланыштуу саткын. Элди сатып, биримдикке өтүп кетти деп кечирип койгула. Мен 2 жылдан бери бийликтемин. Бийликке өтүп кетти дейт. 2 жыл мен министр болуп, элге ушул Кудайга шүгүр анча-мынча элдин оозуна ошол эле майыптардынбы же аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн оозуна кичине илинген болсом, ошо министр болуп, ошо бийликте отургандыгым үчүн ошо мүмкүнчүлүк түзүлүп, кичине сиздер үчүн кызмат кылганга. Ошонун эсебинен, ошондон улам оозго илиндим да. А бүгүн болсо айтып атышат, мына бийликке өтүп кетти, саткын, башка деп. Бирок мен жаңа айтып кеттим, эмне үчүн баргандыгымды дагы да бул элдин кызыкчылыгында ошол жакшы бир программабызды, өзүбүздүн идеябызды ушулар кыйналбаса экен. Себеби мен өзүм жөнөкөй үй бүлөдөмүн. Бирок мынау кызматка келгенде мен дагы көп катмардагы, айрыкча аярлуу катмардагы калктын жашооуна сиңдим десем болот да. Көбүрөөк ичинен билдим. Карапайым үй бүлөдөн болсом дагы мынчалык калктын баягы жашооуна сиңип билген эмес болчумун. Азыр мен ушуну билип, чындыгында жүрөгүм ооруйт. Бийликке келгенге чейин, анан бийликтен кийинки мүнөзүңүз өзгөрдүбү? Жок, өзгөрүлгөн жок. Бир калыпта жүргөнгө мен дайыма аракет кылам. Бийликте болсом дагы ушу жөнөкөйлүгүмдү сактап, бийликтен кеткенде. Бийликте болгондо да мен маселен кээ бирөөлөр мындай аркасынан 5-6 баланы мындай коштоп жүргөндү каалап, мен андай эмес. Мен өзүм машина минип кете берем, өзүм барып, эмне өзүңүз жүрөсүз, өзүңүз айдап жүрөсүз дейт. Эмне проблема? Мени бирөө эмне кимге керегим бар мен? Ким чаап кетет? Бүгүн деле маселен бул мына мен министр болгон же болбосо министрликтен түшкөндө жанымда эч ким жок болуп калды эмес, өзүм машина минип жүрөт эмес. Мен министр болгондо деле өзүм спокойно суббота воскресенье менен өзүм машина минип эле мындай эле жүрөм, өзүм базарлык кылам, башка кылам. Анан көп таң калып калышат да, мындай жөн эле жүрө береби министрлер ушинтип. Жүрбөгөндө эмне? Биз деле ошо жөнөкөй эле адамдан чыкканбыз го. Жакшы. Анан эми баягы атаандаштар көп. Эми балким дейли, бирок эгерде баягы шайлоодон өтпөй калган болсоңуз, анда кайрадан келаткан парламенттик шайлоого биримдик менен барасызбы? Кайрадан долбоорду сунуштап? Жок, мындай. Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Урматтуу мекендештер, мен биримдик партиясынын мүчөсү болгон эмесмин. Биздин мыйзам жол берет кайсы бир партиянын тизмеси менен барганга.
ал үчүн сөзсүз эле партиянын мүчөсү болуш керек эмес. Менин өзүмдүн жаңы доор деген партиям бар. Мен ал жерде төрага болуп эсептелинем. Биз ушул шайлоого жаңы доордун даярдыгы жок болгондуктан, жана жаңы айтпадымбы, тиги жактагы команда ушул программаңды негиз катары кабыл алабыз дегендиги үчүн биз барганбыз. Бирок Кудай буйрса мына азыр жаңы немеге биз өзүбүздүн партиябызды алып чыгабыз. Жаңы доор барат. Кудай буйрса, жаңы доор барат Кудай буйрса. Биз мына 20-декабрда болот дегенден арызыбызды бердик эле, бирок эми жылып кетпедиби ал. Бирок биздин ниетибиз бар. Жаңы доор Кудай буйрса барат. Мен учур менен колдонуп, жаңы доорду колдоп, эмки шайлоого бизге кошулушуңуздарга чакырып кетем, үгүттөп кетем. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайбыз. Сонун айып болду. Рахмат. Көрсөтүүнү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.